Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, жаңы жылыңыздар менен келаткан. Жаңы жыл дегенибиз кыш, кыш дегенибиз суук. Сууктун камын жайда көрүшүбүз керек эле. Быйылкы сууктун камы кандай болуп атат? Элдер аймактарда, айылдарда, шаарларда üşүгөн жокпу, ошол тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагын айтканда, көмүр тууралуу. Бүгүн студиябызда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын мүдүрү Кайрат Маматов мырза, ассаламу алейкум. Жана адис эксперт Расул Миталиев агай, саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Эми Кайрат мырза, сизден баштайлык. Сиз жайында ушул ишканага директор болуп дайындалгансыз. Деги эле кыштын камы кандай? Элдер, калкыбыз кышында üşүбөйбү? Көмүр тартыш болбойбу? Эми биринчиден бул кызматка мына ушу дайындалган 5 ай болду. Бул тармакта баягы көп кесиптештерим дагы, жакын адамдарым дагы, башка дагы ошо жолдошторум да таң калышыпчы, эмне себептен ошо Кыргыз көмүргө барып калдың депчи. Сунуш болуп калды. Мен өзүм ушу башка тармакта да иштеп, жетекчи болуп, ушу банктарда дагы, башка мекемелерде дагы, ишканаларда да иштеп. Бирок ошо бул жерден мындай драйв катары кабыл алдым. Эмне себептен дегенде, ошо Кыргыз көмүр боюнча көп мындай негативдүү маалымат бар болчу да. Көмүр жетишсиз болуп атат, бир камалып атышат, ал жерде бир коррупция болуп атат депчи. Ошол себептен жайында келгенде деле мына ошо иштеп аткан команда менен эле ошол жерден ишти алып барып атам бүгүнкү күнгө чейин. Баягы эмне себептен дегенде, ушул жерде иштеп аткан команда менен койгон суроо маселелерди мындай койгом да, иштейбиз, ким жетишет, мен менен ушул жумушту алып кете беребиз. Ким жетишпесе, бул командадан чыгып кетесиңер, жаңы адистерди бул жака чакырам депчи. Анан таанышып, 1-2 ай ошо биринчи киришип, жумушка таанышып, жайында бирок ошого карабастан команда деле иштеп келатыптыр, камсыз көрүп атышыптыр. Ошо июль айынан баштап эле ошо көмүр жумуштары ошо касып, жетискенге, Бишкек ТЭЦинде да жетискенге дагы ошо иштерин баары жүрүп аткан болчу. Алардын баарын күчөтүп, финансылык маселе жагынан, каражат жагынан дагы бир нече проблемалар бар болчу. Мына мен келгенде 800 миллион карыздары бар экен, 800 миллион сом. Бүгүнкү күндө мына ошол маселелерди да чечип келатабыз, ал жагынан дагы. Анан камсыздоо боюнча азыркы күндө дагы көмүр бар, камсыздалып атат. Социалдык топ базаларды ачууга аракеттебиз, ачып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө жергиликтүү ошо бийликти жетекчилери менен, ошо айыл өкмөт башчылары менен, акимдер менен сүйлөшүп, губернаторлор менен сүйлөшүп, ошо бийликте максималдуу охват кылганга аракеттебиз бүгүнкү күндө. Бирок тартыштык бар бул бойло. Тартыштык бар деп эмне себептен дегенде, бул биздин менталитетке байланыштуу. Суук келе электе калкыбыз көмүр албайт экен да. Эмне себептен дегенде, кээ бирлер баягы финансылык ошо абалына жараша, кээ бирлер 1 тонна алат, 500 килограммды алат, мешоктоп алышат экен. Ар бир региондо башкача экен да. Бул жерден мындай токтоп кетсек, түндүк региондо мына кара кече көмүрдү мисалы жайында сатып алсаң, ал борпоң болуп калат да. Жок, болбойт. Ал жерденчи бизде топ базаларды сентябрь айында эле ачканбыз. Ошол айынан баштап мына кээ бирлер ушуну ала баштаган. Бирок азыркы күндө мына биринчи валына өтүп кетти. Моюм ноябрь айында биринчи сууктар түшкөндө көмүр менен камсыздалды. Бүгүнкү күндө дагы токтобой жумуштардын баары жүрүп атат. Рахмат. Расул агай, бир эме салтка айланды окшойт. Кыш башталганда сиз экөөбүз ушул студиядан жолугабыз, сүйлөшөбүз. Буга чейинки 2 кыш катары менен келип сиз айткансыз. Даярдык жакшы эмес, тартыштык бар, эл үшүп атат деп. Быйыл абал оңолгондойбу? Ассаламу алейкум, урматтуу сыналуу көрүүчүлөр. Бул кыш, күз мезгил Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Бул саясий жагынан да, экономика жагынан да, социалдык жагынан да. Мына сиз менен акыркы 2 жыл 3 жылдан бери жолугуп атабыз, кычырган кышта. Ошо 2 жыл 3 жылдын ичинде аралыкта мындай кескин түрдө өзгөрүүлөр болгон жок. Болгон жок. Эмне дегенде, мына мен мурунку ошо тиги эфирлерде айтып жүрдүм. Биринчиден, бул министрлик кабинети, энергетика министрлиги, Кыргыз көмүр өзү бул саясий жагынан, экономика жагынан бул стратегиялык план, стратегияны мындай эсептеп бекитиш керек эле. Мына 30 жылдан бери эгемендик алгандан бери мына ошо отун энергетика балансыны эч бекиткен жокпуз. Бул эмне үчүн керек? Мынагы кыш бизде эрте бүтөт.
март апрелде кыш бүтөт. Ошо негизинде өкмөт, мурунку өкмөттөрдө азыркы министр кабинети атайын бардык мекемелер менен, бардык министрликтерлерин атайын токтом даярдап кышкы мезгилинде. Ошол жерде отун энергетика балансы эсеп чыгыш керек. Бизде Кыргызстанда мен айтпайын, 5 жыл, 10 жылды айтпай эле коеюн. 1 жылга кышкы күзгү мезгилине канча көмүр керектөө керек? Канча электроэнергия өндүрүш керекпиз? Канча газ, жаратылыш газ, канча кара май? Ошо жетиштирген ушу буюмдарды, товарларды биз коңшу мамлекеттерден канча көлөмдө, кандай сапатта алыш керекпиз, буну эсептеп чыгып бекитиш керек. Мына бүгүнкү күнгө карасак, мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, кычыран кыш келип, ат башыда 35, тиги Сусамарда 45 градус болуп атат. Мына чүй аймактарына 10-15, Ысык көлдө 15-20, нарында 30-35 болуп атат. Ошо негизинде бул көмүр маселе өтө мындай курч турат да. Эмне үчүн? Не дегенде мынагу энергетика министри Талабек Ибраев айтып убада берди эле, кышкы мезгилинде өчүрүү болбойт деп. Мына өчүрүү болуп атат. Айыл, чоң райондар өчүрүү болуп атат. Ошо негизинде карапайым эл, жөнөкөй эл көмүргө алганга аргасыз болуп атат. Но көмүрдүн баасы өтө кымбат. Мына бүгүнкү күндө, мына кечээки күндө мына Жалал Абад, Баткен аймактарында, мына Жалал Абадта 7,5 миң, 10 миңге чыгып кетти. Баткенде болсо 10 миң. Мына тиги Сулуктанын көмүрү болсо 15 миң, 16 миңге чыгып кетти. Килограммдап сатканда лейлекте 17 сомго чейин чыккан. 16-17 миң сом болуп атат бир тоннасы. Но Таласта 9 миң болуп атат. Көлдө дагы 7,5-ден 9 миң болуп атат. Ошо негизинде берде ошо тиги эл ага алышка өтө кыйыныраак болуп атат. Не дегенде орто могу үй бүлөгө кышкы мезгилинде 2 тонна, 3 тонна көмүр керек болуп атат. Ал ага 30 миңге, 20 миң, 30 миңге алганга бардык үй бүлөлөр мүмкүнчүлүгү андай жок. Бул жака сөз берелик эми. Кыргыз көмүр 6500, 7500 деген баа болот деген, бирок өзүңүз көрүп атасыз, Кайрат мырза, бул маалымат сизге деле жетип атса керек. Көмүрдүн баасы айрым жерлерде өтө кымбаттап кетип атат. Анын ичинде албетте кызыл кулактардын дагы жумушусуз эмес, бирок эмне себептен көмүрдүн баасы мындай максималдуулукка жетип, чөнтөккө туура келбей калып атат. Мен келгенден бери анализ кылып, мисалы былтыркы жылдары кандай болуп атат, мисалы азыр ага айтып атпайбы, баалар ушундай болуп атат депчи, туура. Ошондой баалар бар да, бирок булар мындай системный характер эмес да. Бул баягы жана спекулянттар менен чыгып кеткен баалар да, бирок бул жерден мындай негиздер бар да. Эмне себептен дегенде, мына Кара Кече кеңи мамлекетке өткөндөн кийин 2012-жылы Кара Кече менен ишкана Кыргыз көмүр ишканасы баягы бириктирип, бул жумуш алып келатканын, анан өтүп, бул жерден көмүрдүн баягы биринчи сапатына байланыштуу, эми калорийность деп коет, жакшы билесиздер да, ошо мурда чыгып аткан, 10 жыл мурда чыгып аткан 3,5 миң калориядан ашкан эмес, азыркы күндө мына 4,5-5 миңге чейин чыкты да, бул пласт болуп келатат да. Анан кийин бул жерден мынакей түндүк регионду ахват кылсак, азыркы күндө бааларды биз кармап атабыз. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын функциясы бул көмүр казуучу компания да. Биз буну көзөмөлдөгөнгө, мындай карап эме кылганга биз мындай функциябыз жок, бизди эч ким укпайт. Монополияга каршы кызматтын бул түптүз милдети, экономика министрлиги мына ошо убактылуу эми регулирование киргизип атат, учага бааларды карап атат. Бирок түндүк регион менен түштүк регионду карасак, мисалы түндүк региондо Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын лицензиялары жок болчу. Акыркы мына 2-3 жылда жаңы лицензияларды алып, 18 лицензия агай алыныптыр. Ошол лицензияларды инвесторлор менен ишке ашырып атабыз. Мынакей бүгүнкү күндө мына Түндүктөгү же түштүктөгү? Түндүктө Миңкуштагы Агулак деген кесим, азыр айтып берем Агулак боюнча. Түндүктө бизде 18 лицензия алынган да, бирок бул бир күндө эле лицензияны алып касуу жумуштарын кыла албайбыз. Бул жерде инвестор келгенде эми документациясы бүтүш керек.
бул жерден бүтүп тиги жанагы касуу жумуштары бар да, алар дагы бир нече 1 жыл 1,5 жылга чейин да, эмне себептен дегенде биз тоолуу мамлекетте кеңдин баары тоолорду да. Баары тоолорду. Мисалы 100 метр менен кирип эле, мисалы Казакстан мамлекет мисалы кендерин карасак, ал жерде түз жерде да, Кытайдан карасак түз жерде экен да. Бизде тоолорду казып, ал жерден чоң затраттар болот да, чыгымдар абдан көп. Жеке менчик компаниялардыкы да көп. Эмне себептен дегенде, баанын көмүрдүн себестоимости бар да. Бүгүнкү күндө мына биз мамлекеттик менен коюлган баа, ТЭЦке берилген баа 2260 сом кара кечеден чыгат. Бишкек менен Чүйдө 23 топ база ачтык, социалдык база. Бул биздин кыргыз көмүр базалары эмес, жеке менчик компаниялар менен түзүп, биз кезексиз автоунаалар менен киргизебиз, жакшы кезек көмүрдү жүктөп беребиз. Бирок коюлган баа мына Чүйдө болсо бүгүнкү күндө биз кармап атабыз. 70 000 тонна көмүр менен камсыздадык аларды. Кеминден баштап Кара Балтага чейин 5000ден 5800ге чейин. Бишкекте 5300 сомду, 5300 сом деп кармап атабыз баанычы. Башкача айтканда мен азыр сыртка чыгып, токмоктон болобу же сокулуктан болобу 5300төн Бишкекте 5300төн Бишкекте мисалы бизде 13 топ база бар, көмүр бар бул жердечи. Ошто алайын. Базаларда көмүр жетишпей калды, анан кийин карьер иштебей калды деген бир схема болот да. Жок, мындай болот да. Келип туруп калкыбызна сук боло баштады, келип ала баштайт да, кээбилер келип мисалы 1 тонна алышат. Эмнеге 1 тонна алып атасыңар деп сүйлөшүп атам да, мен да барып, эмнеге 1 тонна алып атасыңар десем, көрөйлү дейт да, бул көмүрдүн кандай сапаты кандай болуп атат, күйгөнү кандай болуп, жакшы болсо дагы келип алабыз же каражатына байланыштуу 1,5 тонна алып турайлы, эми январда, февралда дагы алабыз депчи. Ошондон биринчи, экинчи, үчүнчү волна болот экен да. Анан кийин мисалы түштүк регионду алсак, мына Загара 2 кеңди мына жумушка биз киришкенде мына эми ноябрь айы болду. Азыр 1,5 миң тонна чүрдүк, 6 топ база ачтык ал жерден. Жана конкуренттер менен биз болсо ошо баал менен чүрүүгө аракеттебиз. Баткенде болсо мисалы баларды айтылып атпайбы, мисалы Сүлүктө көмүрдүн эмнеге 15 сом, 17 сомго килограммы чыгып атат депчи. 15-17 сомго чыккан көмүрдү аны калк албайт. Ал болсо жанакы тандыр, самсы чыгарган жерлерге ал экспортко да чыгат, бизден дагы алып аткан. Ошого кеткен бааларда булчу баягы весовой деп коет, ошон үчүн килограмм менен эсептейт экен буларчы. Эмне себептен бунун баасы ушундай жогору дегенде, бирок Бишкектен деле мен карадым да, мисалы Сүлүктө эмнеге 17 сомдон алып атасыңар десем, ошол эле мисалы эми шашлык жасаган эле бир кишилерди адамдардан сурасам айтат, кара кеченин көмүрүн мисалы 5 чака жакканга дейт, мен болсо 1 чака Сүлүктөн көмүрү менен чыгып кетем дейт да. Бул баягы кармаган күчү, калорийнасы жогору болуп атпайбы, 7000, 8000 калорияга чейин чыгып атпайбы. Биздин мына ошо агайдын сизге берген чоң суроосу эмнеге баланс бекитилген эмес деген. Баланс боюнча мындай болуп атат. Бизде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы катары биздики мына ошо кеңдерди менен иштетүү менен казуу боюнча да. Бирок биз ошо энергетика министрлиги менен бирдешикте биз болсо бул камсыздоо боюнча жумуштарды алып баратабыз да. Бул баягы 2,5 миллион тоннанын тегерегинде экен да, жалпы мисалы Кыргызстанга керектүү көмүрдүн жылына көлөмү. 1 миллион 200 миң тонна бул ТЭЦке, калган ошо 1 миллиондон бир аз кичине ашыраакпы, бул 300 десе бул калкка да. Ошол себептен бунун баягы бир кыш сук болуп калат, бир кыш жылуу болуп калат, ошол себептен ошондой эме бар экен. Бирок тилекке каршы эми мурдагы жылдары ошо эми каралбаптыр да, ошо мисалы жеке менчик компаниялар менен көзөмөлдөгөндө монополияга каршы эле кызмат эле барып ал жерден штраф салат экен. Штрафы 3000 сом. Эми бир мисалы фура келет 22 000 тонна спекуляция кылып туруп үстүнөн 2 000 сомдон сатып атса, пайдасын ал жерден 40-50 000 сом көрүп атат, 3 000 сом төлөп коюп сата берет, ал жерден кайта 8 000 сомдон 9 000 сомдон сатып атат ал жерденчи. Ал жерден көрүп атабыз да бааны. Бул жерден бизге мына ошо берилген кеңдерди азыр иштетип чыгып, биздин жеке менчик инвесторлор менен мынакей эми импортозамещенияга агулак миң куш боюнча айтып кетейин. Ошо 1,5 жылдын ичинде мына ошо 100 000 тонна көмүр мына ТЭЦке келип, Казакстандагы көмүрдөн импортозамещение кылып атабыз да ал жерденчи. Бирок ТЭЦ мына Бишкекке өттү, Бишкек шаарынын мэриясына өттү. Ошо менен ошо чогуу өкмөт Кыргыз көмүрдөн алып, бул кеңди болсо ошо Бишкек мэриясына берди да. Бүгүнкү күндө алар жумуш алып барып атат. Мына энергетика министрлиги кыш күз башта электе маалымат берди. Кыргызстан боюнча 678 көмүр кампа ачтык деп. Мына силер болсо берип атасыңар 477 бул көмүр кампа ачтык депчи. Топ база деп. Бул эми да чындыкка дал келбейт да. Эмне үчүн? Не дегенде өзүңөр айтып атасың, социалдык база ачтык, топ база. Өзүңүз мына көмүр кампа. А жерде албетте жолдор болуш керек. Темир жол болуш керек.
унаа жол болуш керек, ал жерде тараза болуш керек, ал жерде өзүнчө бухгалтерия болуш керек, ал жерде администрация болуш керек. Эмне үчүн? Не дегенде ошо көмүр алуучу жаран ага толук кандуу ошо көмүр жөнүндө маалымат бериш керек. Көмүрдүн каерден келген, каерден өндүрүлгөн, сертификаты, ошо тиги эменин кубаттуулугун, ошо тиги көлөмүн, ошо бардыгын кубаттуулуктун сертификаты болуш керек. Анан кийин силер болсо мынагу тиги бир көчөдө 1-2 жыл туруп калса эле ошо топпаса атасыңар. Не дегенде ал бүгүн бар, эртең жок. Ошо алган жаран барса машинеси жок. Анан кийин дагы силер мына берип атасыңар маалымат. Тиги Сергей, Андрей, Эшмат депчи, телефон боюнча. Алар жеке иштеген менчиктер аларчы. Алар эч кандай кепилдик бербейт. Көмүрдүн баасы боюнча, көмүрдүн көлөмү боюнча эч кандай кепилдик бербейт. Мына мен элдеримде сүйлөштүм. Сергей кайсы Андрей? Андрей, Сергей деп тиги маалымат жүрөт эмедечи. Эмелер жеке менчик топ базалар дейт. Ошо аркылуу Сергей аркылуу, Андрей аркылуу тиги көмүрдү алып алгыла деген кеп да. Ал болсо тиги эч кандай кепилдик бербейт. Бүгүн бар, эртең жок. Ошо тиги көмүр кампа бул туруктуу болуш керек. Ошол жерде ар бир жаран келип, көмүрдү калашынча алып, сапатын текшерип, сертификаттарын текшерип, кандай көмүр, каерде өндүрүлгөн, влажности кандай, зонасы кандай, көлү кандай, тиги жылуулуктун кубаттыгы кандай, каерден ошол жерде маалымат алыш керек. А бүгүнкү күндө андай жок. Мына азыр элдер менен сөзүп көрдүм. Не дегенде мына тиги Кайрат Адамкалиевич айтып атат, ошо тиги көмүрдүн баасы 500, 300, 5,5 болуп атат деп. Мен айта турган нерсе, мынагу элдер эмне үчүн мынагу кыргыз көмүрүн көп албай атат. Не дегенде сапаты начар. Сапаты начар. Не дегенде былтыр мына комиссия менен да быйыл да биз Каракечеге барып көрдүк. Не дегенде биз Каракечеде болдук, Минкушта болдук, наркы Шарбондо болдук, Ак Жолдо болдук, барып чыктык бардык. Эми чындыгында бул кыргыз көмүр Каракечеде, Минкушта бул тартип, эреже одуна бузулуп болуп атат. Не дегенде бул разубоживание деген бар. Эми Кайрат Адамкалиевич, эми сиз мен сизди жашакебиз, урматтайм, сыйлайм. Но бирок сиз көп жылдан бери ошо тиги Айыл банкта, РСК банкта, метакабинетинде иштеген экенсиз. Бул көмүр энергияга мындай түздөн түз байланышыбыз жок экен да. Ошо негизинде сизге мына башкы директор болуп иштеп атасыз, сизге кыйыныраак болот да. Не дегенде тоокен адис болуш үчүн, тоокен инженер болуш үчүн өзүнчө баягы иштеш керек, анын баардыгын билиш керек. Геологияны, маршрутирование, гидрогеология, технологиянын баарын изилдеп чыгыш керек. Ошо негизинде мен айта турган нерсе, мына тиги эмне үчүн ушу сапаты начар болуп атпайбы? Эмне үчүн сапаты начар? Не дегенде силер эрежени сактабайсыңар. Силерде уступуңар 50-60 метр. Бермаңар жок. Ошондо экскаватор ошол жерде казып атканда үстүндө кум менен ылай түшүп, көмүр менен аралашып атат. Ошон үчүн термин бар, разубоживание. Ошо көмүрдү тазаланбай, силер бияка алып келип атасыңар, ошо негизинде сапат начар болуп атат. А көбүркүлөр эмне үчүн силер алып келип аткан көмүр бул силер көмүр алып келген көмүр түздөн түз бул баягы быт эме деп коет да, баягы рядовой деп коет. Не дегенде силер тиги Каракечеде, Агулакта Каракечеде, вообще жалпы Кыргызстан боюнча баягы иштечү, көмүр иштечү фабрикалар жок. Не дегенде Союз мезгилинде ар бир шахтада, ар бир карьерде ошо фабрикалар болгон. Не деген фабрика ошо көмүрдү бөлөт. Майда көмүр, ири көмүр, чоң көмүр депчи. Андай бүгүнкү күндө жок. Силер бул жалпы алып келип түшүрөсүңөр, анан кийин каптап атасыңар. Элдер эмне үчүн каптап алат? Не дегенде каптап алган. А жерде баягы ири көмүр сапаты дурузураак да. Мешоктоп. А баягы жалпы силер алып келип төккөнүңөр баягы ылай менен, эме менен, тиги кум менен төгүлүп атат.
аны элдер көп албай атат. Беш суроо койдуңуз. Ошол бешөөнүн ирети менен келелик. Биринчиси топ базалар боюнча, сапаты боюнча, алардагы сертификаттарды текшерүү адистерин иштеши боюнча эки масты коюп алып топ база деп атап атасыңар деген биринчи. Экинчиден эмнеге Андрей, Виталий шматтар жеке менчикке өтүп кетти деген суроо болду. Үчүнчү суроо сапат тууралуу. Жаңы эле айтты, ал сапаттын себеби тартип бузулуу менен иштейсиңер. Уступ жок, уступ 50 метр берма жана башка деген разубоживание дедиңиз, э? Анан бешинчи маселе бул сиздин жеке адистигиңиз боюнча суроо берилди. Ошол 5 суроого катар менен эми жооп берип коебуз. Биринчи суроо, мисалы сиз айтып атасыз, мынакей ошо 600 топ база ачылды, 700 топ база ачылды депчи. Бул жалпы жергиликтүү ошо биздин ошо айыл өкмөттөр, акимдер берген маалымат да. Бул баягы сиз айткандай, жанагы ЗИЛ менен же КАМАЗ менен алып келип биздин айлана трассада эле, Бишкектин четинде делечи, мен барып көрүп аткам да. Мисалы келип ошол жерден эме сатып атышпайбы, чүрбөй элечи. Эмне себептен дегенде, булардын баарын эсептегенде, алар дагы балким эсепке кирген да. Биздики мына мен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына жооп берейин. 97 топ база ачтык да. Былтыр мурдагы жылдары мынча база ачылган эмес болчу. Буну мындай иретимен алып келебиз бул жумуштучу. Эмне себептен деген бул биздин топ базалар эмес. Мен айтып атпаймынбы, жеке менчик топ базалар менен келишим түзүп, ал жерден видеокамера коюп, көзөмөлдө биздин служба безопасности карап турат. Кара кечеден кезексиз кирген автоунаа, ал жердин баары, чатактын баары ошо кезексиз кирген унаалар болчу, коррупция болгон. Бир машина кезексиз киргенге 2000 сомдон, 3000 сомдон, 5000 сомдон алып, тиги жакшы көмүрдү, отборду жүктөп берген үчүн анын баарын иштеп келатып, мына ушу акыркы 2 жылда электрондук очередь банктай келип, ал жерден талон алып, азыр бүгүнкү күндө ызычуу жок. Баары ирети менен бүгүн дагы барсаңыз, бизде азыр Бул 97 топ база боюнча. 97 топ база боюнча, бул боюнча көзөмөл биздики турат, ал жердечи көзөмөл деп турабыз да. Башка топ базаларга мен жооп бере албайм, ал жердечи. Кимден көмүр алып атат, жеке менчик баягы кендерден алып атат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында лицензиясы биздики 19 лицензия болсо, азыр күндөчү 200төн ашык лицензиядан берилген, бизде 6% бар лицензия. 6% лицензия. Ошо менен биз ошо аракеттебиз. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан боюнча берилген лицензиялар 6% гана 6 гана пайызы болуп аткан Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында. Калган 94% жеке менчик. Жеке менчик бул ошо 30 жылдан бери бул жеке менчик компанияларга берилип аткан. Ошол жерден баягы ким кандай казып аталыр, тоолорду талкалап атышалы көрүп чыктым, ал видеолордун баарын көрүп чыктым, бардым, кыдырып чыктым мен. Ал түштүк региондо да көрдүм, түндүк региондо да бардым ал жерден. Эми өзү бул казуу чыгарып, бул эми горнодобывающий эме боюнча, бул боюнча мына көп каражат салыш керек да ал жердечи. Инвестициялар, чоң инвестициялар болуш керек, узун инвестиция болуш керек ал жергечи. Длинный деньги деп коет ал жердечи. Мисалы кредит алыш керек же лизингке техника алыш керек ал жерденчи. Маселелер көп. Эмне себептен көмүрдүн баасы кымбат болуп атат? Кымбаттайт бул. Жыл сайын кымбаттай берет көмүрдүн баасычы. Эмне дегенде май кымбаттайт, ал жерден жумуш кымбаттайт, Техника кымбаттайт жана. Техника кымбаттайт. Эми айдоочулардын мисалы айлыгы бар ал жерденчи, башка дагы чыгымдар бар. Бул кымбаттай берет. Бирок бул инфляцияга жараша, дүйнөлүк инфляцияга жараша боло берет булчу. Анан экинчи жанагы маселе сапаты боюнча биздин мисалы ТЭЦке келип атканда ал жерден күнүгө лабораторияны карап турат. Мисалы биз видеокамера менен күнүгө эртең менен ситуацион центр турат менде офисте. Ал ситуацион центр эми ак үйдө дагы түзмө-түз ал жерден адистер да карап турушат ал жерден. Мисалы кайсы кеңде кайсыны кандай казылып атат, биз барып атабыз, көзөмөлдөп атабыз. Эми биз жалпы менден башка мисалы орун басарларым бар ал жерденчи, эми техника жагынан билишет, ал жагынан тоо казуу боюнча эми адистер бар, кара кече эми кесиминде дагы иштеген дагы эксперттер бар ал жердечи, бизде геологдор бар, маршалдер бар. Ал жерден көзөмөлдө анын баарычы. Жанакындай топурак менен аралаштырып мурдакы болгон коррупционный механизмдердин баары алынган. Азыр жерден мынакей мен Сер кара кечеде Минкушта, Агулакта туура эмес иштетип атасыңар. Мына аны разубоживание деп айтат деген. Жок. Ал жерде жок, ал жерде. Кытайлар иштеп атканы ал жерден барып көрсөңүздөр, ал жерден менде видео, фото бар, ал жерден мен берем. Ал жерден кытайлардын башка технологиясы менен иштеп атат. Аларкы мындай бизге караганда аларкы жакшыраак иштеп атышат ал жердечи. Жакшы казып, мурдагы Советтер Союзунда казылган эмелердин баары, тоолордун баары жана бирмалары коюлган. Кытайлар кандай коюп атат? Ал жерден совершенно башка биз үйрөнүш керекпиз аларданчы, иштеп аткан адистерден үйрөнүш керекпиз да. Анан кийин ага айтып кеткен жанакы эме жок деп, обогатительный фабрика же жанакы сортировка жок деген чын. Мисалы кара кечеден биз деле казып атканда да мен айттым да, эмне себептен мисалы жеке менчик тиги түштүктө турган чоң компаниялар ал жерден жанакы эчтеке эме жок эле, мындай эле коюп эле жанакы сетка менен коюп эле, эми трубалар менен 3 сортко бөлөт да. Майдаштып,
экспортқа кеткен ал жерденчи, потому что бизден тесттен башканы эч ким албайт. Жана кичинекей кирпич эме заводдор алышат ал жерденчи, алса аны эч ким эл албайт, анычы майда көмүрчү, ал экспортко чыгып атат. Кытайга кетип атат, Өзбекстанга кетип атат ал жерденчи. Анан кийин ортодогу жанагы БКБР, анан кийин эми фракционный бар, эми орешек деп коет, эме деп коет, отбор деп коет, 3 сантиметргече. Анан кийин андан жогору алардын өздөрүнүн баалары болот да. Ал жерден бөлүп сатат. Анан мешоктоп сатканда дагы ал жерден дагы жанагы бир аз кошулуп чыгымдар да болуп атпайбы? Ар бир эмени карап чыксак, эмне себептен мисалы 7,5 миң сомго чыгып атат дегенде, мешок менен сатып атканда визуально 30 килограмм салып коет экен, 250 сом деп сатып атат. Же мисалы 35 килограмм салып коет. Бир тоннага чыгарсак, ал жерден мисалы 8 миң 9 миң сомго чыгып атат Бишкектен делечи. Ал баягы жекеменчик топ базалар эме деп атпайбы, ушундай кылып атышпайбы? А эл баягы визуально келип көрүп туруп, ушундай болуп мисалы бирөө көп ала албайт ал жерден 5 тонна сразу. Ал жерден жана эми килограммда. Сиздин адистигиңиз боюнча суроо болду. Сиз банк системасында иштеп келгенсиз. Буга чейин Мен менеджер катары бул жерге келдим. Бул жерден мисалы башка деле мисалы эми сфераларды деле карасак деле, мисалы кошсо мамлекеттеги өнүккөн мамлекеттерде деле мисалы ал жерден адистерди алып, мен функция менеджер катары жакшы адистерди подбор кадр деп коет, ал жерден алып туруп ошол жерде иштетип алар менен чогуу жумуш алып барганга. Туура мен биринчи жолу иштеп атам көмүр менен. Туура. Ал жерден мынакей ошо 2-3 айда киришип, көрүп ал жерден курстарды да өзүм өттүм дагы. Минпрод менен 80% жумушум мен просто Минпроддан чыкпайм да, геологияданчы. Бияк лицензиялар менен жумуштар алып барып атабыз, инвесторлар менен жумуш алып барып атабыз. Өзүм дагы сурап атам ал жерденчи. Ал жерден мурдагы иштеп кеткен аксакалдарды жумушка алдым. Бизге чакырып, суранып, ал жерденчи мен график менен мага келип жардам бергеле отуруп, алар менен ушуну кандай кылабыз, жумушту кандай алып барабыз, жаңы концепция жазып атабыз, буюрсачы. Бирок кара кече боюнча сиз туура айтып кеттиңиз ал жерден. Жанакындай сортировочный койбосо, мисалы казылуу эле, азыр эле казылуу эле жанагы ошол жерден эле жүктөлүү эле чыгып атат автоунааларчы. Эмне себептен дегенде, скрышной жанагы жумуштары болсо, жана эмелерди, буларга чоң каражат керек да. Миллиондогон каражат керек. Эмне дегенде, ал жерден мисалы көмүр керек болуп калып, мурда өткөн жылдарычы, көмүр бергиле калка көмүрү жетпей атат, тецке көмүр жетпей атат деп эле ал жерден казып, туура эмес казуу жумуштары өтүп кеткен. Сиз туура айтасыңыз ал жерде. Мисалы 15-20% ал жерден мисалы скучной работа болсо, ал жерде биз күндө мисалы биздин эме центральный карьер ал жерден тургандачы 35-40% эме турат ал жерде, атып алып турат да. Астында иштеп аткан мисалы кызматкер ал жерден техника безопасность боюнча абдан мындай коопсуздук боюнча абдан мындай опасно турат ал жердечи. Агайларыбыз 4 мүнөтүбүз калды. Эми кийинки көтөрө турган маселебиз 2,5 миллион тонна көмүр жагылат дедиңиздер, бирок 2,5 миллион тонна жылына жагылганы бул деген биздин озонго, биздин аба ырайына чыккан отходдор, булардын баардыгы тең. Анан учурдагы Бишкектеги абанын абалын дагы көрүп атабыз, баардыгыбыз тең. Балким тескерисинче, билбейм, жанагы көмүрдүн баасы канчалык Бишкектин аймагында кымбатыраак болсо, жеке секторлордогу газификация ошончолук батыраак жүрөттүр. Балким мунун дагы мындай оң тарабы бардыр, агай. Кандай деп ойлойсуз? Эми биз арзан көмүрдү коюп берген үчүн элдер газга өтпөй атат дагы, көмүр жагып, абаны булгап отурабыз. ТЭЦке да кошол маселе тиешет. эми мындай да, многу энергетика министри Талабек Ибраев многу жогорку кеңеште дагы, министр кабинетинин отурумда дагы, конференцияда дагы оордо берип кеткен. Кышкы мезгилинде Бишкекте Чүй аймагында иш болбойт деп. Эми мына биз азыр көрүп атабыз. Өзүбүз көрүп атабыз. Эмне дегенде ишти көрүп атабыз, иш менен биз дем алып атабыз. Мен буну мына 15 жыл, 20 жылдан бери көтөрүп атам. Иштин мына таасири мына жеп, жылуулук, борбору 50-60% ушу жептен болуп атат. Эмне үчүн? Эмне дегенде жеп жыл сайын 1 миллион 200 миң тонна көмүр жагып атат. А мына коңуштар 400-500 миң тонна жагып атат. Ошондо жылуулук борборунун таасири эки эсе көп болуп атат. Эмне дегенде ошо иш кайерде пайда болуп атат? 200-250 метр бийиктигинде болуп атат. ТЭЦтин ошо тиги трубалары, түтүкчөлөрү 200-250 метрде. Ошол жерде иш пайда болуп атат. Смог пайда болуп атат. Мунагы айтып атабыз, биз машина деп атабыз. Машина жыл сайын жүрүп атат. Жайкы мезгилинде, күзгү мезгилинде болгон жок, кыш мезгилинде болуп атат. Мунагы
Бирок эми ал аба ырайы дагы суук болгондо конденсат пайда болот деген өзүнүн Жок, түшүндүрүүлөрү бар. аны бар. Эми могу коңуштарды дагы көмүр жагып, ыш болуп атат деп айтып атат. Мен адис катары айтам. Эмне дегенде, ошо жеке менчик үйлөрдө трубалардын бийиктиги 10-15 метр эле. Ошо ыш 15-20 метринде жайгашып, ошо кайта эле гүл түшүп калат. Ал бийикке кетпейт. Мен айта турган нерсе, мунагу мен 15-20 жылдан бери Казакстандын көмүрүнө каршы чыгып атам. Эмне үчүн? Негизинде Казакстандын көмүрү бул учуш заттын көлөмү 48-50% түзөт. Мунагу Каракеченки, Кыргызстандардын көмүрү 34-38%. Ошо негизинде берде мындай болот да, кайсы көмүрдү жагыш керек? Казакстандын көмүрүнбү, Кыргызстандын көмүрү? Кыргызстандын көмүрү бул баягы күрөн көмүр, тиги ызычуу затты 34-38%. Ошо негизинде бул баягы экологияга, ышка мындай көп мындай таасир бербейт да. Ошо негизинде качан өтөбүз? Мен мунагу Кыргыз көмүрдүн башчысына айтып кетем. Эмне дегенде силер эмеге ТЭЦке сапатсыз көмүр алып келип атасыңыз дечи. Ошо сапатсыз көмүрдү жагып атып, берде ышка да түздөн түз пайда эме болуп атат, таасир бере берет. Эсти ошо тиги эмне дегенде мен жакшы билем, мен иштегем 20 жыл иштегем. 1,5 мүнөтүбүз калды. Ошо тиги бул Каракечеде эң жакшы көмүр. Азайып атпайбы? 4,5-5,5 чейин килокалорий килограмм сапаты. Ошону булар түз туура пайдаланып, эрежени бузбай, эрежени сактап, ошону көмүр, таза көмүрдү алып келсе, элге дагы, ТЭЦке дагы мындай иш болбойт эле. Расул агай, дароо айтыңызчы, ТЭЦти качан газга өткөрүү мүмкүнчүлүгү болот? Эми газга өткөрүү 3 жыл деп атат, 3 жылдын арасында. Мен бул мындай мен айтып келип атам. Бул өзү мынагу компартия кесип бир кургандан кийин бул ТЭЦти вообще жоош керек. ТЭЦти жабыш керек. Эмне дегенде ал Бишкектин шаарына жайгашып, ортосуна жайгашып калды. Азыркы эмне кылыш керек? Мен ошо сунуш берип атам. 4 районго модульный заманбап ТЭЦ куруш керек. Ал жөнүндө башка передача жазышыбыз керек экен. Кайрат мырза, ушул соңку дагы сизге коюлган доо болду. ТЭЦке сапатсыз көмүр алып келип атасыздар. Ошол себептен ыш дагы көбөйүп атат Бишкекте. Ал көмүр кандай сапатсыз болмок эле? Ал көмүр болсо бир эле кеңден казылып атат ал жерденчи. Ал жанакы кезек көмүрдө чыгып атат, майда көмүр чыгып атабы, лаборатория аркылуу кирип атат анын баарычы. Лабораториянын ошонун кандай калорийности бар, серности бар ал жерденчи баарын болсо текшерип чыгып атат. Эмне себептен дегенде жанакы кошумча айтып кетейин, мен өзүм дагы ошо ТЭЦтин директору менен дагы иштеп, чыгып андан болсо сурап, мен болсо күнөөгө сүйлөшөбүз, Нургазы мырза мененчи. Ал мага түшүндүрүп бергени менен мындай да, азыркы мына карасаңыз, Кытайлар салган, жана TBI компания салган жаңы биздин блок, ал жерден түтүн чыкпайт ал жерденчи. Суук болгондо эле түтүн көрүнүп турат. Ал жерден жана фильтрлары, баягы очищениясы бар, тазалоо системасынын баары туп-туура болгон. Эски блокторду туура айтасыз агай. Ал жерден ошолорду карап чыгышат, ошол жерден чыгып атат түтүндөр. Анан кийин бул баягы азыр сөз жүрүп атпайбы, ошо кара кече баягы биздин мынакей тегерек коңшулардын баары жагып атышат депчи, мисалы чүйөрөнү жагып атат, мисалы Бишкектагы жагып атат баардын депчи. Газификация бул түнзөтүр. Возобновляемый источниктерге өтүш керекпиз. Түнзөтүр бул кымбат, бирок ага дагы баш керекпиз. Анан кийин мынакей ошо вице-мэр менен Талай Аскарович менен Байгазиев менен азыркы күндө ал Кытайда жүрөт, жаңы технология, жаңы печкаларды алып келебиз деп атат үйлөргөчү. Эмне себептен дегенде TBI менен коюлган блок менен, мисалы, алар чыгып аткан жерден ошондой система менен жеке үйлөргө да койсо болот экен ошондой технологиянычы. 10-15 метрге чыккандан кийин ошол тиги түтүн чыкпай ал жерденчи, эми таза аба чыгат да ошол жерден. Бирок буну иштеп чыгыш керек да. Ал жерден мисалы эми газификация болуп атканда мына арзан кредит берип атат өкмөт. Айылбанк аркылуу мисалы $1000 чейин эметке алгыла деп, 60-70 миң сомго чейин алгыла деп ал жерден эми оз газовый котелго кошуу боюнчачы. Алда чыгымдарда элдин баарында жок андай акчачы. 100 миң сомго чейин эметке коротконгочу. Бул экинчи жагынан ушундай котелдорду мисалы алып келип туруп, ушу өзү дагы эми Талай Аскарович айтып атат, ушу Кудай ушул жерге мени алып келиптир, энергетик болуп бул Бишкектин экөөбүз да кыдырып карап атабыз да, кайсы жерден түтүн көбүрөөк болуп атат, смог кайсы жерде болуп атат, ылдыңкы зонада көбүрөөк болуп атат да. Именно ылдыңкы зонада, өйдөңкү зонада эмес.
Анан кийин ТЭЦтин дагы ал жерден кошсо мен дагы ал жерден кошулам. Эми газификация өтүп же камарата бир бурса кирсе ал жерден жабыш керек экен депчи, эми өзүбүз дагы ошого барыш керекпиз да. Эмне себептен дегенде электр энергия азыраак болуп атса, мурдакы жылдары мисалы көмүр көбүрөөк жагылып атат да ал жердечи. Мисалы газ дагы бул деле вечный эмес да, газ деле келе бергенде деле мисалы азыр күндө акырынан газификация дагы болуп келатат. Бирок быйыл мисалы салыштырма акыркы 22-21-20 жылдагы болгон смогко байланыштуу былтыр азыраак болду, быйыл дагы азыраак болуп атат да. Ушул былтыркы боюнча айта алам, былтыр кыш жылуу болду. Ошол жылуу смог азыраак. Жок, жылуу болду. Ал жерден дагы мэрия көп жумуштарды эметип атат, өткөзүп атат. Жана эми көзөмөлдөп, жанакы жаман эмелер, резиналарды жакпасын, башкалар жакпасын, анан эл дагы түшүнүш керек. Жанакы эми котелдор боюнча жана келип туруп жанакы ошондой котелдор болсо ошол жагынан өкмөт дагы жардам берип, мэрия да жардам берип, эл дагы түшүнүп, өздөрүнүн дагы системасын алмаштырыш керекпиз да. Бул кыргыз көмүр эмеден тиги таразычыдан экскаваторчунун жардамчынан баштап коррупция да. Мен сизге ачык айтып коеюн, мына сиз жаңы келдиңиз, мен сизге айтып коеюн менчи. Ошо көмүр алып барсаңызчы, сапаттуу көмүр алыш үчүн экскаваторчулуктун жардамчысына акча бериш керексиз сизчи. Аярдөөдүн знагы бар. Мына митип койсо жакшы жүктөп берет. Митип коет, же митип коет деп. Мына митип койсо, көрдүм анын баарын. бир сунуп туруп деле көмүр ылай менен жүктөп салат. Акча бербесеңиз жакшы көмүр жок. Ошо негизинде таразачылар да каерде тиги 30 тонна көмүрдү 10 тонна жазып коет. Аны биз баардыгын изилдеп чыкканбыз. Мен кыргыз көмүрдү иштетип жүргөн ошонун баардыгын мен көрөшкөнбүз. Анан кийин мындай болуп атпайбы? Эми мындай сиз эми турак алыңыз. Эмне дегенде мына акыркы 10 жылдын ичинде, 12 башкы директор алмашты. Акыркы 4 жылдын ичинде 6 тиги башкы директор алмашты. Мына Канат Ашырбаев, тиги Жакыпбаев, Мирлан Жакыпбаев, анан Канат Ашырбаев, анан кайта Мирлан Жакыпбаев келди. Анан кийин Орозбаев келди, анан кийин Молдохматов келди. Мына сиз келип атасыз. Мен сизге баягы сунушум мындай да. Сиз баягы эски иштеген адистерди чакырыңыз сиз. Мына сиз баягы 1 жыл мурун чакырды эле, биз барып силердин сунуштарды бергенбиз. Анан силер бизди жаман көрбөгүлө, мен жаман көрбөгүлө, мен кайта жакшы болсун деп атам менчи. Эмне дегенде кыргыз көмүр коррупцияга малынып бүткөн. Сиз ошо тиги коррупцияны жеңип эметсеңиз, мындай жакшы болот да, мындай иш астыгы жылат да. Көмүрдөн башка дагы жумушубуз көп экен, Кайрат мырза. Кыстырма, ал жерден көмүр, ал жерде айтып атпаймынбы, көмүр маселеси, казуу маселеси ал жерден бул бир чоң маселе да. Бул жанакы айтпайм, келгенде башында айтпадымбы мен тиги. Келгенде эле ошо мага мындай драйв болду да, коррупция жагынан эмне себептен болуп атат да. Мисалы, банковский системаны билесиз да, ачык, таза система да, аркы жердечи. Биринчиден бул жерден мен айттым да, Кара кеченин директоруна мен айттым да, мен $5000 айлык коюп берем дедим. Эмне себептен дегенде ал жерден ошол жерде жумгалдан болобу, кайерден болобу, мага баары бир дедим да. Ал жерде эмне себептен ал $500 алып туруп ошол жерден айлыкчы. Конечно, жанакындай экскаваторщик 2000 сом эме взятка алат. Ал жерден жанакы СБшниктер алышат, эме 1000 сомдон кезексиз өткөзгөнгөчү. Азыркы күндө тараза жагынан маселе бар, чечилген. Көзөмөлдө турат. Жана кезексиз кирип аткан машина бар, очередь банкта келип талон алышат, ал жерден чечилген. Дагы ичиндеги дагы проблемалар бар, илдеп чыгып атам ал жерденчи. Чыгып атат ал жерден дагы. Сиз айткандай тигин баарын кылып туура жана мемеси келген ниет менен да, кайсы жетекчи ниет менен келип түздөйм десе, Кудай жардам берет да ал жерденчи. Эл да жардам берет, эл да көрүп турат ал жерден, коллектив да көрүп турат ал жерденчи. Рахмат. Агайлар, ишиңиздерге ийгилик болсун, элибизге кыш жылуу болсун, мындай чоң апаттардан сактасын. Кышта манесин өткөрүп алалы, анан дагы көрө жатарбыз. Келгениңиздерге рахмат чоң.